Asker bölükte Nooruz майрамы 2023 жылдын 17 март күнү 47-156 аскер бөлүгүндө Nooruz майрамы өзгөчө салтанат менен белгиленди. Аскер бөлүгүндө атайын сүмөлөк кайнатылып, байрамдык иш-чаранын алкагында кыргыз элинин улуттук каада салттарынын бири болгон тушоо кесүү өткөрүлдү. Nooruz майрамына Түштүк Батыш ыкчам командачылыгынын кол башчысы генерал-майор Руслан Мукамбетов жана анын орун басарлары катышып, өздүк курамга каалоо тилектерин айтышты. Орус боюнча базанын жааматы сиздерди ошол келе жаткан Nooruz майрамыңыз менен куттуктап кеткенине уруксат этиңиздер. Майрамыбызда жакшы тосуп алалы, жакшы мадай менен, жакшы шаң менен элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Силер өзүңүздөр дагы бир туугандарыңыздар менен, бала чакаңыздар менен, небере чөйрөңүздөр менен, өздүк курам менен ден соолукта болуңуздар. Баш жоготуулар болбосун, элибизде, жерибизде дагы жолго айтылайын, тынччылык эле орнотулуп турсун. Ошол тынччылыкта, жакшылыкта жүрүү дагы жол майрамыңыздар. Nooruz бул кыргыз элинде жаз келип, күн менен түн теңелип, талаага дан эгилип, токчулук жашоонун башаты катары белгиленип келет. Жергебизде дайыма тынчтык, бейпилдик жана молчулук болсун.